Assalamu alaikum, урматтуу унаа сүйүүчүлөр, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Азыр биз бул жакта спринтер бартойлорду тартып жүрсөк, бул жакта скорый помощь келип калыптыр. Ушуну өзүн жалгыз тартып чыгарууну туура көрдүк. Андыктан бул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Эми бул унааны кимдер алат? Жанагындай частный клиника, частный больницалар алышы мүмкүн. Андан сырткары мамлекет деле сатып алып коюшу мүмкүн. Андан сырткары жанагындай айыл жергесиндеги фаптарга бизнесмендер жанагындай жардам иретинде алып беришет го. Ошондой максатта болсо дагы алып калар. Биз азыр бул унаа тууралуу толук маалымат беребиз. Ичинде бардык эмеректери бар, бардыгы иштейт. Азыр мен сиздерге баарын тартып көрсөтөм. Sprinter Rex 316 CDI мотор. Жылы 2009, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, коробка механика, баасы $14.100. Телефон номер 0770 183 747. Экинчи номер 0553 183 747 телефон номерине байланышасыздар. Бир скаттуу. Азыр эми мен сиздерге салонду тартып көрсөтөйүн. Салону караңыздар. Бул жакта мынакей терезе бар. Арт жагын көрүп турганга, бул терезе дагы бул жактан ачылат. 2 орундук бар, коробка механика. Байке, пробег канча болуп калды? Примерно 400. Оригинал 400 миңдин тегереги примерно. Полный электропакет экен. Оформление болгон, растаможка болгон. Кыргызстанда пока жүрө элек. Гаражда эле турганда. Только гаражда эле турду, Өзүңүздөр максат менен алып келгенбиз, бирок ал бизнесибиз жабылып калгандыктан. Өзүңүздөр бир бизнес кылайлык деп алып келген экенсиздер. Анан жабылып, бул гаражда эле туруптур, иштебептир Кыргызстанда. Азыр эми мынакей сиздерге арткы жагын тартып көрсөтөлү. Бардыгы бар экен да бул жакта, Анан жана бул жакта эмнеси бар дедиңиз? Үйдө деди. Астында жана лежак деп коет да, жаткызчу ошол. Бул жакта жанагы лежак, баягы больной адамды жаткырып алып бара турган эмеси үйдө. Аны кошуп бересиз. Аны кошуп бересиз. Мынакей арткы 2 эшиги тең ачылат. Эми кана ичине киреличи. Бул жакка койсо болот да бут, Бул кимдин местасы болот өзү негизи? Бул жерде ушул орун бар экен, бул врачтар. Врачтардыкы окшойт, Булар бар иштейт, бул жактар. Бардыгы иштейт. Розеткалар дагы барды иштейт, 220 өзүбүз иштетип көрдүк. 220 вольт, бул жак. Розеткалар дагы бар. Баллондордун дагы бир насадкалары дагы бар, отдельно алар дагы. Кислородный баллондору дагы бар. Аларды дагы кошуп бересиздер. Бул жакка турат экен да, бул жакта экен местасы. Бул жакта кана мен бул терезе ачылат мен ачылат деп айттым. Терезе ачылат, бул жактан дагы. Мынакей бул терезе ачылат экен. Анан кондиционер бар. Кондиционери двухзонный деп коет. Бул жакта башка температура кылып койсо болот, бул жакта башка температура. Бул жактан башкарса, өзүңүз бул жерден башкарса болот. Эки жака эки башка температураны кылса болот экен да. Бул жактагылар бир аз ысып кетсе, аны ылдыйлатып, бул жакты бир аз суу. Жакшы экен. Анан кийин круиз контроль, максимальный комплектация да. Максимальный комплектация. Бул жактан бүт башкарат. Бул жакта печканын температурасын, бул кондиционер башкарса болот. Анан могу лампочкалар бар го, ошолор полный эмес болот. Мындай. Ушул жактан жанат экен да. Мынакей лампочкалар ушул жактан башкарып, ушул жактан жандырса болот экен. Эми бул жак эмне байке, бул жактарга эмнелерди салат? Мындай мебелер салчу. Бул номери бар, Франциядан келген. Орундук. Бул жерге дагы бир врач или эме кылса, мындай тартып чыгат бул жакка. Бул жакка чыгат, ал? Бул жакка дагы бир место отурса болот экен. Могул жерге отурат экенсиздер. Бул жакта да бардык тумпучкалар. Бул жакка дагы бир керектүү нерселерин салышат да эми, Керектүү. Бул жакта дагы 220 вольттук розетка дагы бар экен. Кыскасы бардыгы бар. Эгерде кимде ким ушундай алам деп жүрсө, өзүңүздөрдүн бир частный клиника, бир жака алам деп жүрсөңүздөр, анда сөзсүз айтылган телефон номерлерге байланышыңыздар. Эми бул эшикке келелик. Ачылат да бул жакта. Бул жакта ачылат. Азыр сыртынан ачып көрсөтөбүз. Сөзсүз көрсөтпөсөк болбойт.
Бул жака дагы бир баллон койсо болот экен, жанагында. Бул жака бир ошо медицинский бир өзүнүн несі коюлат. Дагы бир ирет айта кетейин. Бул жакта жанагындай лежак, атайын больной жаткырылуучу, оорулуу жаткырылуучу эмеси дагы берилет. Бул жактагы ачылат экен мынакей. Эми бул жакка келелик. Бул да ачылабы? Бул жак. Бул да ачылат, ооба. Аха. Бул жакта бир өзүнүн бир медицинский керектүү нерселерин салат экен, Эми бул эшикти ачып, биягыдан дагы бир сыйра тартып көрсөтөлү. Ала турган адам бүт көрүп чыксын да. Караңыздар. Пробег 400 000 километрдин тегереги. Кыргызстанда эч кандай иштеген эмес, гаражда эле турган. Канча болуп калды Кыргызстанга келгенине? 2019 майда келген. 2019 майда келиптир. Майда алганбыз, анан өзүбүз алып келгенбиз. Франциядан заказ менен келген, Заказ менен келген. Заказ менен алдырыптыр. 2019 күзүндө өзүнүн жумушу жабылып калган да. Ошондо майдан баштап ноябрга чейин кетип жүргөн. Аха. Кыргызстан ичи ашып кетсе 8000 километр пробег. Кыргызстандын ичинде ашып кетсе 8000 километр пробег эле жүрүптүр. Ашып кетсе. Эми $14.100 деп бааны коюптуз. Канча кеми бар эми ушул баада? Канча кылып бересиздер? Эми ала турган адам может ойлонуп аткандыр. Мен $12.000, $13.000 алам деп. Сиз боло турганын айтып койсоңуз, дагы өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр. Телефондон чалса бирок кеми бар. Кеми бар, $14.100 кеми бар. Мен сиздерге азыр ушул скорая помощь боюнча полный көрсөттүм. Сиздер ала турган болсоңуздар, дагы бир ирет телефон номерин айтып коеюн. 0770 183 747. Урматтуу көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө айтылган телефон номерлерге байланышыңыздар. Дагы бир калып кеткен жери болсо айтып койсоңуз болот. Дагы 1 мүнөт убактыбыз бар биздин. Дагы бир мактап айта турган жерлерин айтыңыз. Негизи өзү эле ушул жактан спец болуп келген. Анан кээ бирлери ишенбей атат. Могу 2 объем болуп турган, кантип 316 депчи. Спец машиналар өзү 316 болуп эле чыккан да. Ушундай болуп эле чыккан, Алып аткандагы сүрөттөрүн да жөнөтөм да, документтериничи. Алып аткан. Полный документтер бар. Алып аткандагы сүрөттөр полный бар. Паспорттун сүрөттөрү бар. Сиздер эч жерин өзгөрткөн жоксуздар Кыргызстанга келгенден кийин. 2019 келген. 2019 майда келген. 2019 майда келиптир. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы бир ирет мындай айлантып тартып коеюн. Эсли бир көрүнбөй калган жери болсо, дагы бир көрүп алыңыздар. Если ключ болсо, бир капотун ачып койсоңуз, капот көрсөтпөй калыппыз. Мынакей. Капотун жуудурган эмеспиз. Жуудурган эмессиздер. Франциядан кандай келсе ошо бойдон турат. Аз канча жыл болуп калды ошондо? Так, ошондо аз 2 жыл, почти 3 жыл. Жок, 2020. 1,5 жыл болуп калабы. 1,5 жыл болуптур. Эч жерине тийген эмес, без вложения. Мотор, коробка, эч жерин алмаштырбайсыздар. Бардыгы жакшы абалда. Азыр Кыргызстанда турат. Авторунак Бишкек, 13 февраль 2021 жыл. Айтылган телефон номерге байланышыңыздар.